Айтматов районунун Жондөбө айылынын тургундары заманбап маданият үйлүү болушту. 2 кабаттуу имарат мамлекеттин эсебинен оңдолуп, бүт шарты камсыздалды. Сүйүнгөн айылдыктар маданий жайдын ачылышын майрамга айлантышты. Ташпоо Жумагулов намындагы маданият үйүнө кош келипсиздер. Дамсызыңыздар. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул имарат 60 жылда эскирип, абдан начар абалга келген. Оңдоо айыл өкмөтүнүн алы жетпегендиктен мамлекет колдоого алып, 32 миллион сомдон ашык каражат бөлүп берген. Буюрса, мамлекетибизге рахмат, республиканский бюджеттен 32 миллион сом акча каражатын бөлүп берди. Андан кийин түткү берүүчү гранттан 3 миллион 265 сом менен буюрса ушундай заңыраган жакшынакай маданият үйүнүн ээси болуп атабыз. Мамлекетибизге рахмат. Бизге жардам берип аткан ушу элдин жакшынакай ушундай маданий жактан дем күч берүү максатында ушулар эс алып жакшынакай маданият үйүндө баардык иш-чараларды өткөзүп, жакшы иш-чаралар болсун деген ойуна биз чоң рахмат, ыраазычылыкты айтабыз. Маданият үйү ушул айылдан чыган инсан мамлекеттик жана коомдук ишмер агартуучу Ташпоо Жумагуловдун ысымынан аталган. Көзү тирүү болгонунда быйыл 75 жашка чыкмак. Бүгүн атайын музейи да ачылып, эмгектери коюлду. Ал кезинде мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, Кыргызстандын Туркиядагы элчиси кызматтарын аркалаган. Бир катар жогорку окуу жайлардын ардактуу профессору жана даңк медалынын ээси болгон. Эл агартуу жана маданият тармагында зор эмгек сиңирген инсандын айкели да тургузулду. Маданиятка көңүл буруп, бардык Кыргызстан боюнча болгон момундай эски маданият үйлөрүн чоң капиталдык ремонттон өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берип, ал эми жок жерде жаңы маданият үйлөрүн салынып атпайбы? Кичинекей үй музейин жасап койдук. Кудай буйрса дагы толуктала берет деп ойлойм. Экспонаттар менен Ташпоо Жумагуловдун кыргыз элине калтырып кеткен чоң белеги бул анын кыргыз тилин өнүктүрүүгө кылган аракети. Ушу Ташкенге окшогон жаштар өнүп өсүп чыга берсин. Эмгек менен элден алып батаны, кыргыз тилге кыйла эмгек жасады. Баскан жолуң өрнөк болуп элине, Ташпоо агай тарых болуп жашады. Маданият үйүнүн азем залында атайын маданий программа уюштурулду. Анда Ташпоо Жумагуловдун асыл сапаттары жана эмгектери эскерилди. Иш-чарада анын үй бүлөсү, айылдаштары, министрлер жана президенттик администрациясынан да атайы келип сөз сүйлөштү. Маданият министрлиги тарабынан бул жайга 1000 китеп берилери убадаланды. Ташпоо агайыбыз кыргыз тилинде, ошо кыргыз тилин даңазалаган, кыргыз тилин бартаган адам катары таанылуу бизге. Ошондуктан ошо кыргыз тилиндеги 1000 китеп ушу биздин ушул жаңы ачылып аткан маданият үйүндөгү китепканага белек катары тапшырабыз. Ушу айылдан 100.000 Ташпоо чыгат деп ишенем. Жондөбө айылындагы Булабек облус боюнча эң көрүнүктүү жайлардын катарын толуктады. Маданият үйү таланттардын борборуна айланып, элеттин маданий турмушуна жаңы дем берери күтүлүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.